Keçki Bişkek gözün joğusun alasın. Senden tavıp dalay darttın davasın. Min degen el bayır alıp yaşaybız. Berekesi tügün bөгün kalasın. Kutmandu geçiңiздер менен урматтуу Бишкек шаарынын тургундары жана коноктору. Бүгүн жаркын күн, сүйүктүү калабыз Бишкектин туулган күнү. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары жана коноктору, бүгүн биздин республикабыздын борбору Бишкек шаарында чоң майрам. Себеби бүгүн Бишкек шаарынын 145 жылдыгы майрамы болуп атат. Мына бүгүн биз филармонияда торжественный мероприятие өткөздүк. Ал жерге ушу Бишкек шаарына эмгек кылган бардык биздин мурдак иштеп кеткен мэрлер, өкмөт башында мындай заңыраган ак үйлөрдү курган бардык адамдарды чакырып биз ошо поздравить еттик. Бишкек шаарынын депутаттары болду, курултайдын деги эле Бишкек шаарынын активдүү тургундардын баары катышты. Мен ушул учурдан пайдаланып Бишкек шаарыбыздын тургундарын дагы бир жолу 145 жылдык майрам менен куттуктайм. Баардык элдерге, биздин шаардыктарга жакшылык да каалайм. Ынтымак болсо, ырыс алды ынтымак дейт. Ынтымак болсо бардыгы болот. Бирок Бишкек шаарынын 145 жылдыгына биз дагы жакшы ийгиликтер менен келдик деп мен толук айта алам. Себеби баягы шаардыктар көптөн бери сурап жүргөн мусороперерабатывающий завод курула турган болуп кечээ күнү кол коюштук. 45 миллион долларлык буюрса ал завод башкара турган болуп турат. Транспортный проблеманы чечүү боюнча 1000 автобуска кол коюп, быйыл 800 автобус келе турган болуп турат. Транспортный развязка курулат быйыл. Ошон үчүн чоң проекттер Кудай буюрса быйыл ишке ашат. Ошон үчүн баардыгыңыздарды мен ушу майрамыңыздар менен дагы бир жолу куттуктап, ден соолук, аманчылык каалайм. Аны эмесе, урматтуу айымдар жана мырзалар, сүйүктүү Бишкек шаарыбыздын 145 жылдыгына арналган Кыргыз эстрадасынын чолпон жылдыздарынын коштоосундагы майрамдык шоу концертти ачык деп жарыялайбыз. От всего сердца искренне поздравляю. Кала тургундарын чын жүрөгүндөн сүйүктүү шаарыбыз Бишкектин 145 жылдыгы менен куттуктайм. Бүгүн маареке шаардын түтөлгөнүнө 1,5 кылым болуп калды. Мен өзүм 42 жылдан бери жашайм. Ошол себептен мен үчүн маанилүү күн. Сезимдер жан дүйнөнү жана жүрөктү толкундантып жатат. Кээ бир калктардын борбор калабыз эле эмес, мамлекетти жоктор дагы бар. Ал эми бизде бардыгы бар. Ошондуктан бүгүнкүдөй жакшы күндө бардык жарандарга тынчтык, бакыт тілейм. Айтып кетет элем, ар бир тургун өзүнүн борбор калаасына эмне кылып жатканын ойлонушу керек. Себеби айтылып келгендей, тазалаган жер таза эмес, булгабаган жер таза. Ошондуктан мен өзүмдүн маанайымды тараткым келет. Ар бир күнүмдө бул маанайымды балдарыма берем. Алар шаарыбызды сүйгөнгө жана патриотизмге тарбиялайм. Урматтуу тургундар, сиздерге кайрылам. Өзүбүздүн калабызга кичинекей балабыздай мамиле кылууга чакырам. Шаарыбызды сүйөлүү жана баалайлы. Күн сайын жашатқан қалабызда күн бүркілмей, туман баспай, жан болмай. Жашыл шаарыбыз жашарып, жаштарыбыз көркүн ачат. Урматтуу бишкектиктер жана шаарыбыздын коноктору, бакытка бөлөнгөн сүйүктүү борборубузга кош келдилер. Бүгүн чын эле чоң майрам. Анткени Кыргызстаныбызда тынччылык болсо, албетте Кыргыз мамлекети өнүгөт. Кыргыз шаарынын борбору болгон Бишкек шаары өнүгөт. Мына бүгүн өзүңүздөр көргөндөй, борбордук аянтта Ала тоодо чоң салтанаттагы маареке болуп отурат. Анткени бүгүн шаарыбызга 145 жыл толду. Биз Бишкек шаарынын маданият башкармалыгы мына ушул шаарыбыздын тургундарына жана келген меймандарга арнап борбордук аянтта жогорку деңгээлдеги ушул иш-чараны өткөзүп жатабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, бардыгы тең абдан сонун болуп, элдин маанайы шат болуп отурат. Эл жерибизге тынччылык каалайм. Кыргызстаныбыз өнүксүн. Бишкек шаарынын 500 жылдыгы болсун, 1000 жылдыгы болсун. Ордолуу шаарыбыз, куту арыган Бишкек шаары өсүп өнүккөн, дүйнөлүк шаарлардын катарына кирген, гүлдөгөн борбор болушуна тилектешмин. Эл жерибиздин бардыгынын борбор болгон Бишкек шаарынын майрамы менен бардыгыңыздарды куттуктайм. Bişkek'im borborum sen, bütünдөй жүрөгө орнодуң sen. Бактылуу сезенин түшкө кирсең, бар болуң Бишкек'im sen.
шаарына биз жашап атканга 22 жыл болду. Бияктын ысыгында, суугунда көрдүк дегендей. Бишкек шаардыктардын баардыгын бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Баардыгына ушул шаарыбыздын келечегин коргойлук, тазалыгын сактайлык. Келечекте буюрса Бишкек шаары астыңкы дүйнөдөгү астыңкы шаарлардын катарына кошулса тилектешмин. Бишкек биздин биринчиден биздин шаарыбыз сүйүктүү, биздин элибиз, биздин өзүбүздүн желегибиз, Кыргызстанды көп улуттуу калк үчүн жакшы көрөбүз. Бүгүнкү 145 жылдыгы Бишкектин болуп атканы үчүн ушу шаардыктарды куттуктайм. Ушу шаарыбыз өнө берсин, өсө берсин. Шаардыктарга кааларым ошо чын ден соолук, узун өмүр. Ушундай жылдыктардын да көбүнө күбө болуп жүрө берели. Бишкек майрамы кут болсун, 145 жылдык майрамы кут болсун. Тынччылык, токчулук, молчулук элибизге. Дайыма ар бир күнү ушундай күндөр болуп жүрө берсин, майрам күндөрү. Урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыздар